Çık. Что за удостоверение? Что международная ассоциация боевых действий. Бахадыр. Салтомая мı? Военный билет. Мени эл мамлекеттик казына ыйык, андан урдаба жана башкаларга да уурдатпа деп шайлаган. Мен да силерди ушул эле талап менен мамлекеттик кызматка койгом. Бирок тилекке каршы айрым жетекчилер казынадан социалдык жана башка курулуш иштерге деп бөлүнгөн акчаларга илгеркилердей ит адатыңарды карматып кол салып жатасыңар. Башка жактарды айтпай эле коеюн. Кечеки Токмоктогу эле көрүнүштү алалы. Эмне деген акмакчылык. Токмок менен Кара Балта шаарларына быйыл 1 миллиард сомдон акча каражатын бөлүп бергенбиз. 2 миллиард акча менен Токмок жана Кара Балта шаарларын гүлдөтүп салсаңар болот эле. Эмдиги жылы дагы 1 миллиарддан бөлүп берип, 2 шаарды гүлдөтөлү деген аруу тилегибиз бар эле. Тилекке каршы жергиликтүү жетекчилер подрядчылар менен биргеликте коррупцияга барганыңар көрүнүп турат. Ошондой эле мамлекет башчы сентябрь айынан тарта бүткүл өлкө боюнча казынадан бөлүнгөн каражатка жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, кандай жумуштар аткарылды, канчасы уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзүлөөрүн билдирген. Анын баары Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө болуп, уурдаган болсо оны эселеп кайтарып эле тим болбой. Барыңардын эсиңерде болсун. Сентябрь айынан баштап бүткүл өлкө боюнча казынадан акча бөлүнүп берилип жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, канча акча колуңарга тийди, кандай жумуштар аткарылды, канчага аткарылды, канчасы уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзөбүз. Муну мен жеке өзүм колго алам. Кимде ким уурдаган болсо, оны эселеп кайтарасыңар жана камаласыңар. Ошону унутпагыла. Миллион сом уурдап, аны кайра 10 эселеп кайтарып, андан сырткары түрмөгө түшүү кимиңерге керек? Менимче эч кимиңерге керек эмес болсо керек. Мейли ким болбогула, эч кимиңерди аябайбыз. Мурдакы заманыңарды унуткула. Эгер мамлекет төлөп берип жаткан эмгек акыга алым сынбай жатсаңар, бизнеске кеткиле. Ошол жактан табасыңар миллиондорду. Мамлекеттик бардык кызматкерлерге тиешелүү. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюп, документ 1 январда күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга шектелип кармалгандарга жаза күчөтүлүп, коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей албайт, абактан акча төлөп кутула албайт. Бирок ага карабай мамлекеттик кызматта эмгектенип, пара менен кармалып жаткан кызматкерлер азырга чейин уланууда. Нурзат Көчөмкулова, Кудайкалы Соморалиев, регион, Бишкек.